Ушундай кыйын кезде ушундай жооптуу чечимдерди кабыл алган өкмөт эмне үчүн бул конституцияга колун коюп элдин алдына алып берген жок? Мен биз так ошондон башташыбыз керек деп эсептейм. Так ошондон. Кимде ким ант иче турган болсо, Аллахтын аты менен гана ант ичсин, болбосо ант ичпей койсун деген. Кимде ким Аллахтан башка нерсе менен ант ичкен болсо, анда ал адам ширк кылды же куфурлук кылды дейт. Аллахтын аты менен же Аллахтын сыпаты менен гана ант ичиш керек. Курандан башка тарыхый китептер менен дагы ант ичкенге болбойт. Конституция менен дагы ант ичкенге болбойт. Же болбосо өзүнүн чоң аталары менен дагы, бабалары менен дагы ант ичкенге болбойт. Жалаң гана ант ичиш керек болгон болсо, жаратуучу, баарыбызды жараткан Аллах Таала менен ант ичүү керек болот. Ант өзүнө эле эмес. Керек болсо бала чакасына чейин антты бузса тиет. Аллахтан башка нерсе менен ант ичүү туура эмес. Сөзсүз түрдө Аллах Тааланын аты менен гана ант ичиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен кана халифан фальяхлиф биллах ау лиясмут." Кимде ким ант иче турган болсо, Аллахтын аты менен гана ант ичсин, болбосо ант ичпей койсун деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен халафа би гайриллахи факад кафар ау ашрак" деген. Кимде ким Аллахтан башка нерсе менен ант ичкен болсо, анда ал адам ширк кылды же куфурлук кылды дейт. Кафырлык кылды деп айтат.